Коомдук телеканал Замана таңкы программасы 25 майдагы дүйшөмбү күнкөсүн түз эфирдеги ишин уланта берет. Биз менен чогуу болуңуздар. Бардыгыңыздарга куунак көңүл, жарык маанай каалайбыз. Ооба, урматтуу телекөрүүчүлөр, таңкы мейман түрмөгүн баштайбыз. Анда студиябызга дизайнер Айгерим Кошалиеваны чакырып алсак. Айгерим, Келиңиз. Хуш келипсиз. Хуш келипсиз. Келипсиз. Саламатсызбы? Бул жакка өтсөңүз болот. Айгерим, бул сиз жасаган бул буюмдарды көрүп отуруп, абдан эмгекти талап кылат да бул. Ар бир адам жасай албайт да. Ошондой. Кызыгы качан башталган? Мен эле жасаган элем деп коюңуз. Кызыгы. Анан майда ишкен да бул. Аябай эринбей, бирден карап отуруш. Ооба. Ушул ар бир ташка жан берип, ар бирин ушу бири-бирине кошуп, ушундай кооздуктар чыгат ар кандай. Бул негизи кичинекей менен эле башталган. Бул кол өнөрчүлүк мага тайнемен келген. Ал адам азыр 80ден ашып калса дагы курак куруп, төшөк жасап, ошентип келет. Бул өнөрчүлүк ошол адамдан түшкөн. Негизи катуу киришип, ушуну хобби катары, жумуш катары кабыл алганым бул 2013-жылы болгон. Ошол күндөн, ошол жылдан тарта, ошол күнгө чейин ушундай кооздуктарга жан берип, кардарларды кубантып келем. Айгерим, анан айтсаңыз, ушул социалдык тармактарда дагы сиздин эмгектериңиз аябай популярдуу, көптөгөн суроо талапкадай, тактуу инсандар да колдонуп жүрөт мен билгенденчи. Анан айтсаңыз, эмне үчүн ушул курактан дагы көбүнчө ушундай бисер, шууруларды тандап алгансыз? Эмне дегенде, мисалы үчүн ушул эле брошканы алып бир жөнөкөй бир көйнөккө кийип алсак, бул кандайдыр бир башкача көрктү берет да. Ошондуктан булар жылтырап да турат эмеспи? Кыз киши ушундайга жакынбыз да. Анан ошондуктан ушул мага жакын болду. Ошо башында биринчи баштаганда эле абадокту баштагам өзүмө жасап. Бирок анда ойлогон жокмун ушундай элдин талабы чоң болот деп. Ошол күндөн тартып эле таштан баштадым. Ушуга өтүп кеттим. Азыр атайын ательенде иштетесиз. Ооба, мындан тышкары кийимдерди да тигесиз. Ооба, кийимдерди да тигип, ошол кийимге дагы таштарды, мисалы үчүн оймолорду түшүрүп, ар кандай сүрөттөрдү түшүрүп, ал жакка дагы ушул таштарды колдонобуз. Жакшы, Айгерим, жана айтпадыкпы, ушул аябай көздүн баягы апалар айтып атат го, көздүн курчун алат, көздүн майын алат да, эринбей отуруп жасаш керек да. Анан буйрутманы кимдер берип атат ушундай нерсени өзгөчө? Көбүнчөсү кимдер берет? Көбүнчөсү айымдар берет. Ошо биздин кыргыз эстрада жылдыздары дагы көп берет. Чыгармачыл адамдар. Чыгармачыл адамдар, өнөр адамдары көп берет. Анткени алар сахна ошону талап кылат эмеспи? Жылтырактарды камерага көп талап кылышат. Анан албетте айымдар. Эң жакшы. Бирок өзүңүз негедир көп колдонбойсуз? Өзүм багы мурун кылбай жүргөндө көп тагынып, көп кийинип, ошо көргөн жеримен жылтыракты ала калып, тагына калып ушинчүмүн. Эмнегедир жазагандан баштап көп кийбей калдым. Же көзүм алдында турганга ток болуп жатамбы, же билбейм да. Ошо көп кийбей, көп айтышат, ошо мурун көп кийчилеңиз, азыр кийбей калдыңыз деп. Азыр кийем, кээде эле анда-санда кийип калам. Анткени мындай бизге окшогон адам ойлойт да, өзү жазса бүт кийимин ар бирөөнү окшоштуруп чаптап алат болуш керек, тагына алат болуш керек депчи. Ооба. Азыр дагы кайсы мындай трендте, модада болуп атат, кандай шуурулар, кандай жасалгалар? Азыркы убакта ушул брошкалардын ар кандай түрлөрү, мисалы үчүн муну ары кылып жасагам, ар кандай түстөгү кылып. Негизи ары сары түстө болот эмеспи? Сары, кара деп. Мен болсо ушундай ар кандай түстөрдөн жасап чыгам. Арга окшошот экен, кадимкидейчи? Ооба. Арга окшошот. Көпөлөктөр ушундай ар кандай да. Ушулар аябай суроо талапка чоң. Заказ кийимдерге айкалыштырсак болот. Мисалы үчүн ар кандай көбүнчөсү багы орусча айтканда однотонный кийимдерге, анан жана костюмдарга көп алышат. Анткени эч нерсеси жок эмеспи? Мисалы үчүн костюмду көп офиске кийсе, кээ бирөө той аштарга да киет да. Ошол жактан ушул брошкаларды тагынып алса, дагы бир өзгөчө майрамдык образ болуп калат да. Бул таштардын, баалуу таштар да мына бермет турат. Кандай өңдөрүн кантип тандап аласыз? Чөгөрү кандай, булар отургузуу кандай эмгек талап кылат? Булардын таштарды тандоо бул чоң эмгек, анткени буларды бири-бирине айкалыштырып,
бири бирине жарашыктуу да болуш керек, формалары, өңү жарашыктуу болуш керек. Аны дагы тандоо аябай көп талап кылат. Ал эми ушул мисалы үчүн көпөлөктүн формасы буну дагы жаңы эме болсо, жаңы жазала турган болсо, bunun да дизайнын ойлоп табыш керек, тартыш керек. Анан эгер лекала даяр болсо, заказ келсе сразу эле жасап кете берем. Анткени билем да уже лекала бар, кандай туш колдонулат. Ал эми жаңы болсо, анда буларга ташты. Мисалы үчүн көк менен жана оранжевый цвет бири-бирине топ келбейт го. Ошондуктан бул жерге оранжевыйды кошуп койсом, анда бул брошканын көркү кетип калат да. Биринчиден ошол өңү түсүн дагы тандай билиш керек. Биринчи сүрөткө тартып отурбайсызбы? Биринчи сүрөткө тарта алам. Канча убакытта, мисалы, бир көпөлөктү канча убакытта жарайсыз? Мисалы үчүн бул көпөлөктүн жаралышы, бунун да ар кандай түрлөрү бар. Бул 2 саатта эле болуп кетти да, 2 саатта эле. 2 саатта жасап бүттүңүз. 2 саатта ошол лекаласын чийип, өңдөрүн тандап болуп кетти. Негизи даяр болсо бир жарым саат, 1 саатта жазалып бүтөт. Бул алды эле кооз эмес, арты дагы кожа менен тигилет, арты дагы тигилиштери көрүнбөсүн деп, кожа менен ар бирден бисер менен тигип чыгам. Жакшы. Негизи эле ушундай буюмдарды көрүп мен карап атам да, ой келет экен да, кыргыздын өзүнүн улуттук нерселери бар, биздин ата-бабаларыбыздан келип аткан. Ошолор менен айкалыштырса болобу? Мисалы жүрөкчө дейли, тоолор дейли, калпак дейли, ошолорго айкалыштырып бир ошондой ойлор барбы келечекте? Ошо жогоруда айтып кетпедимби, ошо эстрада жылдыздары көп буйрутма беришет ошолорго. Жанагындай биздин узорлорду түшүрүп берем. Кольелерге, браслеттерге, белдемчилерге, ошол жактарга көбүнчө ошо кыргыздын оюлары көп кетет. Жана кыз узатууга көп буйрутма беришет. Башындагы элечек деп коебуз, ошол шапкасына, мойнуна такканына, жана көйнөккө ошолорго эмени узорду көп түшүрөм. Улуттук оюларды, ооба. Мына ушул өткөн карантин маалында дагы сиздин кардарыларыңыз, сизден үйрөнөбүз деген окуучулар дагы көп болду болушу керек. Ооба. Сиз кандай өткөрдүңүз? Сиздики баягы жөн бош отурган жок болушуңуз керек, тескерисинче. Бош отурган жокмун. Онлайн сабактар. Карантин башталган эле баарын үйгө алып келип, ошол үйдөн эле баягы карантин мага чоң мындай жакшы болду да, негизи. Көптөгөн башка дизайндарды ойлоп чыктым, башкача украшенияларды ойлоп чыктым. Анан онлайн мастер-класс өтүп аттым. Андайлар көп аябай. Көбүнчөсү үйдө бала менен отурган декреттеги айымдар жазып суранышат, өтүп бериңиз деп. Ошолорго өтүп жаттым онлайн түрүндө. Негизи үйрөтүп мындай сабак берип дагы жүрөсүзбү? Мастер-класс? 1 айда 1, 2 айда 1 мастер-класс бир жолу өтүп турам. 5-6 кишиден чогултуп, өзүмдүн мастерскаяма алып барып, ошол жерден үйрөтүп берем. Негизи эле Айгерим, ушундай буюмдарды жасаш үчүн абдан колдун чеберчилиги, адамдын ички туюм, аң сезим керек да. Анан ар бир эле киши ушундай жасай алабы? Аракет кылса. Эмне керек адамга? Мен ушу жасаш үчүн. Ооба. Кандай сапаттар? Ойлойм, Кудайымдын берген таланты керек. Анткени, мисалы үчүн, мен азыр башка бир жумушка барсам, аны кылып кете алам деген оюмда 100% жок да. Ошондуктан айтып атпайм, ошо мага окууга келип турушат мастер-класстарга. Ошонун бир 5 кишинин бирөөсү эле жакшы жасап кетет, калгандары кээ бирөө чыдабай ыйлап ошону таштап кетишет да. Эми жасай албай коет да, колунан жасай албай келбейт. коет. Биринчиден ийне дагы өтө ичке ийнелер колдонулат, жиптер дагы таштар. Мисалы үчүн таштардын формалары баары бирдей эмес да, эң кичинекейинен баштап чоңуна чейин бар да. Анан мен мисалы үчүн өзүм жасаганда, мен транска кирип кетем да. Мындай жасап атканда башка эч нерсени ойлобой калам. Ошол нерсеге бүт берип, бүт оюмдун баары ошол нерседе болот да. Анткени бир аз эле башка нерсени ойлоп кетсең, таш туура эмес отуруп калат, формасы чыкпай калат да, ошондой. Бирок негизи ошол бүт дитти берип болгон күч аракет менен жасаган жыйынтыгы жакшы болобу? Жыйынтыгы сонун болот. Ошо билинет, Ооба, билинет. Айтып атпаймынбы, ошо бир нерсеге эле алаксысаң, анын минустары чыгып баштайт да. Ошо кардарлар келгенде баарын көрүп таң калышат, ушуну кантип отуруп каласыз деп. Алар келгенде да кылып калам да, же күтүп отуруп калышат. Өзгөчө мырзалар да келет, көп заказ берип, кыздарына, айымдарга белек калаттар алып кетип.
Анан алар аябай таң калышат. Ушуну кантип жасайсыз? Ушуга мен келдимби? Ушуну ушунча сомго сатасызбы дегендер да бар да. Анан баасын кандай чыгарасыз? Эмгектин баягы убактысына, мээнетине жараша болуш керек, э? Ооба, баасы 1,5 сомдон ашпайт. Анткени бул алтын эмес, бул күмүш эмес, булардын дагы мисалы үчүн бул таштар эч качан карайбайт. Менин кардарларым бар, мен жаңы баштагандан бери заказ берип тагын келишет. Бир дагы жолу мындай жаман эме кылышкан комментарий, андай жаап болгон эмес. Ошондуктан булардын баасы өтө кымбат эмес. Ошо эң арзаны 400 сомдон башталып 1,5 сомго чейин ушул брошкалар. Ушул дүйнөдө кайсыл мамлекетте ушундай жасоо өнүккөн абдан? Ушуга маани беришет. Дүйнөнүн кайсыл өлкөсүндө? Негизи бул чеберлер кайсы өлкөдө Америкада көп тагынышат. Ошол брошканы мен 2016-жылдан баштап жаңы баштадым. Ошо 2017, 18, 19 жылда аябай популярдуу болду да, аябай көптөн буга чейин тагынбай келишкен. Буга чейин деле бар болчу. Негизи ошо багы жакшы башталганы бул 2018-2019 башталды. Ошо Америкада, Казакстанда көп кийишет. Анан айтсаңыз, бүгүн 25 май календарда, артыңызда дагы мына совет мезгилинде фартук кийимдер дагы турат. Сиз өзүңүз канчанчы жыл мектепти аяктадыңыз эле? Азыр кеңешиңиз да бүтүрүүчүлөргө кесип тандоо турат, алардын алдында азыр чоң баягы абдан жакшы суроо болду. Жоопкерчиликтүү кадам турат. Сиз дагы бир кезде стартап катары баштагансыз да бул ишти, ошондой кеңешиңизди айтып Бүгүн жатсаңыз. ошо Өзгөчө кыз балдарга. Ооба. Кыз балдарга. Ооба. Бүгүн ошол бир чети мага майрамдагы, анткени ошо 10 жыл мурун окууну бүткөм. Куттуктайбыз. Рахмат, 10 жылдыгыбыз болбок, бирок тилекке каршы шартка байланыштуу болбой калды. Негизи мен кесибим боюнча дизайнер эмесмин. Буну өзүм эле үйрөнгөм. Негизи кесибим боюнча экономист, бизнес управление. Буну эми айтат элем, азыр Instagram деген жакшы нерсе бар го. Ошол жакта отуруп багы билбейм деп отура бербей, наоборот, билишим керек, үйрөнүшүм керек деп аракет кылыш керек. Аракеттин үстүндө ар дайым береке болот деп коет го. Ошон үчүн бүтүрүүчүлөргө айтам, багы өзүңөрдүн жакшы кесибиңерди тандап, ошонун майын чыгарып, ошону аркалагыла. Ошол эле кесипти карап отура бербестен, дагы башка талантыңарды дагы кошумча алдыга жылдыра бергиле деп. Жакшы, Айгерим, быйыл 10 жыл болгон турат Кайсы мектепти салам айтып коебузбу бизден? Ооба, салам жолдоо, кайсы мектепти бүттүңүз? Ошол учурдан пайдаланып кетпейсизби? Биз сизге мүмкүнчүлүк берип атсак. Мен ошо Кара Балта шаарындагы Макаренко гимназия мектебин бүткөм. Кара Балта шаарындагы бүтүрүүчүлөргө чоң салам айтам. Биздин класс жетекчибиз Махибаева Шарипа эжеге чоң салам айтабыз. Буйруса жакын арада сизге барабыз. Ошол бардык бүтүрүүчүлөрдү гимназисттердин колунан баары келет да. Ошол жакта жаткан турбайбы? Фундаментти деңиз. Гимназисттерди гимназиядан ары кемел окуган эмес да. Гимназисттер жакшы окушат, так болушат, турмушка дагы терең карашат менимче. Кандай дейсиз? Ошондой. Жоон эме баягы азыралбадыкпы деңиз, э? Ооба, жыйынтыгы көрүнүп турбайбы? Жыйынтыгы. Рахмат анда Айгерим, ийгилик каалайбыз, куттуктайбыз бүгүнкү сиз үчүн да жакшы салтанаттуу майрам экен. Чоң рахмат.